Assalamu алейкум, урматтуу биздин Талас шаарынын жана Талас облусунун жергиликтүү тургундары, кутман күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө бизде Талас шаарында тагыраак айтканда ушул Ламанасова көчөдүн билебиз бардыгыбыз. 59-кварталдын тушунда ушул Эшим ата автосервиси ижарага берилип жатат бүгүнкү күндө. Баасына келип токтололу, баасы 85 000 сом. Ээси сурап жатат ижарага. Толук түрдө полный автосервистин ижарасы. Бул жерде бүт комплекстин бардыгы бар. Бул жерде автомойка жана запчасть магазин, адан тышкары 5 бокс жана үстүндө 2-кабатта 200 чарчы метр, квадратный метр түзүлгөн мурунку иштеп жаткан ашкананын квадратурасы да бар. Экрандан алыстабаңыздар, мен сиздерге толук түрдө бүт бардыгын тартып бермекчимин. Мына бул тараптан автозапчасть магазини бар. Бул жерде бүгүнкү күндө арендаторлор иштеп жатат. Ушунун бардыгы толук түрдө өзүңүздөр өтөт. Автомойканы билебиз бардыгыбыз. Качан келсек бул жерде автомойкада тыгым, себеби бул жерде иштеп жаткан иштөөчүлөр аябай машиналарды жакшы жууп, бул жерде ар дайым очередь, өзүңүздөр көрүп тургандай. Андан ары биз 2-кабатка көтөрүлүп, 2-кабатты чагылдырып берели. 2-кабатта өзүңүздөр билгендей мурун бул жерде жакшы сеть быстрого питания, самообслуживание бар болчу, өзүңүздөр билесиздер. Мына ичин толук түрдө бүгүнкү күндө татынакай ремонту менен бул жер азыркы учурда бош турат. Бул жерде арендага алгандан кийин сөзсүз түрдө өзүңүздөр каалаган иш жүргүзсөңүздөр болот бул жерде. Кааласаңыздар бул жерде мурунку кафени жандандырып кафе кылып атсаңыздар болот. Жана көп түр бизнести бул жерге метс болот. Даже бул жерге азыркы учурда швейный цехтер көп ачылып атат. Ошол швейный цехтерге сүйлөшүп, балким бул жерге дагы арендатор киргизсеңиздер, бул жердин квадратурасы өтө кенен жана өтө чоң. Бул жердин акыбалы өтө жакшы, ичин бардыгы ремонту толук түрдө ичин бардыгы бүткөн. Жана бул жерде дагы дополнительный комнаталар бар. Бул жер ижарага толук түрдө дайын. 2-кабатты баасын келишип, жакшы арендатор даже тауып бул жерге киргизсеңиздер болот. Бул жерде жада калса мына стол, стульчик бүт бардыгы дайын. Мындай мүмкүнчүлүктү кое бербеш керек деп ойлойм, себеби мындай толук түрдө бүт комплексти баасы өтө туура деп ойлойм. Азыр мен сиздерге бул жакта мурунку кухняларын да көрсөтүп тартып берейин, экрандан алыстабаңыздар. Мына бул жакта толук түрдө стол, стульчик, тамак жасаганга толук түрдө бүт шарттардын баары түзүлгөн экен. Ысык суу, мустак суу, жада калса холодильниктерине чейин бар экен. 2-кабатта мына бул жакта санузел да бар экен. Адан тышкары бул жакта дагы бир бөлмөсү бар. Заготовочный бөлмө. Менимче центрден, Таластан мындай жерди өзү ижарага алып иштетиш өзү жакшы деп ойлойм, себеби бул жерде бир гана автосервис эмес, бул жерде 2-чи этажда 200 квадратный метр болгон чоң залы менен өтө жакшы шарттар экен бул. Мына мен сиздерге автосервисти үстүнөн чагылдырып берейин. Бул жерде 5 бокс бар. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүнкү күндө толук түрдө бардыгы ишке киргизилген. Жана бүт бокстардын ичинде азыркы күндө мастерлер иштеп жатат. Бул жерде автоподъемниктер да бар. Бул жагында чагылдырып берели. Бул жерде ушул жерде иштөөчүлөр үчүн душ жана туалет бүт шарты менен толук түрдө түзүлгөн. Азыр мен сиздерге ар бир бокстун ичин тартып берем. Ичинде кандай шарттар бар экен өзүңүздөр экран аркылуу көрсөңүздөр болот. Бул жердин дагы иштеп жаткан иштөөчүлөрү дагы ай сайын толук түрдө аренда төлөшөт. Ошондуктан бул жерде келип көзөмөлгө алып, жакшы шыгы бар адам болсо бул жерде иштетип, бул жерден жакшы киреше тапса болот. Көрүп атабыз, автоподъемниктен башка бул жерде ямалары да бар. Бокстордун ичинде ичи таза, бүт бардык керектүү жабдыктардын бардыгы бар экен ичинде. Не демекчибиз? Менимче экран аркылуу байланыш телефондор менен байланышып, келишип, бул жерди ижарага алып, жакшы иш жүргүзүп, бул жерди гүлдөткөнгө, бул жерди дагы өнүктүргөнгө жакшы салым кошуп, бул жерди гүлдөтсө болот деп ойлойм. Себеби бүгүнкү күндө бул жер
даяр действующий бизнести ижарага алып иштетиш бул менимче жакшы киреше болсо керек. Андыктан бул видео менен сөзсүз түрдө бөлүшүңүздөр жакындарыңыздар менен. Экран аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.